2 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? 19 сентябрда Бишкектеги республикалык төрөт үйүндө 14 жаштагы кыз көз жарды. Ал Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынан келген. Жалал Абад облустук милициясы клубга окуя ошол эле күнү каттоого алынып, иликтөө иштери башталганын билдирди. Кыз укук коргоо кызматкерлерине сексуалдык зомбулукка кабылганын айткан. Бул боюнча зордуктоо беренеси менен иш козголуп, шектүү катары кыздын 15 жаштагы агасы кармалган. Ал күнөөсүн мойнуна алганы айтылат. Соттун өкүмү менен шектүү 2 айга камакка алынды. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев мекеме кызматкерлерине катуу эскертүү берип, аларга атайын кызмат жетекчилеринин жакын туугандарынын өтүнүчүн аткаруу үчүн мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүгө тыюу салган буйрукка кол койду. УКМКнын басма сөз кызматы мекеме кызматкерлеринин тартибине жогорку талаптар коюла баштаганын белгиледи. Өздүк курамдын арасында атайын кызматтын өкүлдөрүнө таандык болгон жогорку моралдык кулк мүнөздүн рухун камсыз кылуу жана колдоо боюнча иштер күчөтүлдү деп белгилешти мекемеден. Апта башында Ташиевдин кызын айдоочулук күбөлүк алып берүүгө көмөктөшкөн үчүн УКМКнын 7 кызматкери жазаланганы белгилүү болгон. Ага чейин Ташиев кол алдындагы кызматкерлерди анын жакындары жана тааныштары менен мамиле курбоого чакырган. Иликтөөчү журналист Болот Темиров УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын Ош облусунун Өзгөн районундагы биринчи акы төлөнүүчү айланма жолдун курулушу менен байланышы бар экенин билдирди. Темиров өзүнүн YouTube каналында долбоорго 2 компания Тез жол жана Жага алмай катышып жатканын айтты. 2 компания тең жолду куруу жана тейлөө боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору боюнча келишимге кол койгон. Темиров бул өлкөдөгү биринчи акы төлөнүүчү жол болорун, ал эми аталган жолдон мамлекет гана эмес, жогорудагы 2 компания да пайдаларын белгилеген. Юстиция министрлигинин маалымат базасында Тез жол компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Таймураз Ташиев экени көрсөтүлгөн. Ал ортодо Жага алмайдын негиздөөчүсү Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Гранд Холдинг ишканасы. Бул компаниянын негиздөөчүсү ким экенин карасак, Таймураз Ташиев да ошол жерде жазылган. Гранд Холдингдин экинчи негиздөөчүсү мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов. Буга чейин Гранд Холдинг Канышкыя айыл аймагынын Чаткал дарыясында чакан кестерди куруу долбоору менен алектенери белгилүү болгон. Президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Талантбек Имановдун айтымында $213 миллион долбоордо компания башкы өнөктөш ролун аткарат. Өзгөндө айланып өтүүчү жол негизги Бишкек-Ош жолуна альтернатива болору күтүлүүдө. Анын узундугу 13 километр, 491 метрди түзөт. Президент кабар маалымат агенттигине курган маегинде Ташиевдин тунуулу Таймураз Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушуна катышып жатканын тастыктады. Садыр Жапаров Таймуразга рахмат айтууга чакырып, алардын сунушуна башка бир дагы компания жооп кайтарбаганын билдирди. Жапаров муну айланма жол долбоору өзүн акташ үчүн көп убакыт талап кылынары менен байланыштырды. Ошондой эле ал мамлекет башка жолдорду да жеке жактарга берүүгө даяр экенин кошумчалады. Энергетика министри Таалайбек Ибраев биринчи радионун түз эфиринде быйылкы кышта Бишкекте иш болбойт деп болжолдоду. Анын айтымында бул үчүн Кыргызстандын бийлиги чоң иштерди аткарууда. Бишкек мэриясы тигүү цехтеринен чыккан чөпөрөктөрдү, желимдерди, өрттөп жаткан мончолорду жана башка жайларды аныктады. Ошондой эле от казандар газга өткөрүлүүдө. Биздин Газпром үйлөрдү газдаштырып жатканын да айта кетишибиз керек, деди Ибраев. Министр ошондой эле шаарда газ менен жүргөн автобустар каттап жатканын эске салды. Дизель менен жүргөн автобустарды алгандан кийин аба тазарып калганын силер да көрдүңөр, деди ал. Ибраев мындан тышкары Бишкек жылуулук электр борборунда капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн бюджеттен каражат бөлүнгөнүн билдирди. Абанын булганышын азайтуу үчүн ага жаңы фильтрлер орнотулат. Биз ЖЭБде реконструкция, капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Кудай буюрса 3-4 блокту реконструкциялап, фильтрлерди алмаштыргандан кийин ЖЭБке экологдор менен журналисттерди алып барабыз. Кудай буюрса быйылкы кышта иш болбойт, деди министр. Ибраев ЖЭБдеги бул иштер Азия өнүктүрүү банкынын экологу даярдап берген изилдөөгө ылайык жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Кара Көл шаардык соту Кремтөбөл Эркин Мамбеталиевдин камактагы мөөнөтүн 5 декабрга чейин узартты. Шаардык соттун басма сөз кызматы 27 сентябрда судья УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырганын билдирди. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы, ошондой эле маркум Кремтөбөлдөр Рысбек Акматбаев менен Камчы Гүлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү катары белгилүү Эркин Мамбеталиев август айында кармалган. Ал кезинде 3 адамдын, анын ичинде милициянын полковниги менен депутаттын өлүмү боюнча күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бирок 2010 жылдагы революциядан кийин анын иши кайра каралып, эркиндикке чыккан. Жогорку кеңештин 2 октябрдагы жыйынында депутаттар өнөр жай компанияларын өз жумушчуларын камсыздандырууга милдеттендирген мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алышты. Долбоорду экономика министрлиги демилгелеген. Ал кооптуу өндүрүш объектилерин иштеткен компанияларга тиешелүү болот. Мындай ишкана өз жумушчуларын камсыздандырбаса 13 000 сомго чейин айыпка жыгылышы мүмкүн. Каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысынын орун
басары Айнура Муртазалиева жумуш берүүчү кызматкерлерин 1 жылдык мөөнөткө чейин камсыздандырса болоорун белгиледи. Анын айтымында орточо эсеп менен мындай камсыздандыруунун баасы бир адам үчүн жылына 21 600 сомду түзөт. Талкуунун жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев камсыздандыруу жөн гана бизнеске айланып калганын билдирди. Унаа сатып же сатып алып жатканда сатуучу да сатып алуучу да камсыздандыруу алып жатат. Сатуучу 5 күн калууда. Эмнеге кереги бар түшүнүксүз. Экономика министрлиги муну токтотсо жакшы болмок. Же камсыздандыруу компаниялары акча алсын деп атайын кылып жатабы? Элди кыйнап эмне кереги бар? Азыр биз эмгек милдеттерин аткарып жаткандагы өмүрдү жана ден соолукту камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоорун карап жатабыз. Бул бардык компанияларга тиешелүү болсо, анда бул кошумча салык, деди ал. Бекешев мыйзам долбоорун экинчи окууга кайтарууну сунуштады. Ал салык мамлекеттик бюджетке эмес, жеке компанияларга түшөрүн кошумчалады. Аны кесиптеши Улан Премов колдоду, бирок калган эл өкүлдөрү бул сунушка каршы болуп добуш берүүгө түштү. Жыйынтыгында мыйзам долбоорун 52 депутат колдоп, 5-өө каршы добуш берди.